Саламатсыңар урматтуу окуучулар. 3-чү сабагыбызга өтөлүк. Өткөнгү сабакта вектордук жана скалярдык чоңдуктарды өткөнбүз. Эми баягы мисалыбызга кайра келелик. Жер талаанын баарын кыдырып, Бишкектен Ошко жеттик. 800 километр басып өттүк. Жол 800 километр болду. С 800 километр. Которулуш болсо 400 километр болду. Бул жерден үстүндөгү жебе бизге вектордук чоңдук дегенди түшүндүрөт. Вектордук чоңдук эстете кетелик. Бул багыты дагы кошо айтылган чоңдуктарды вектордук чоңдук деп айтабыз. Которулуштун түз сызыгын жийип коелук. Которулуш бул жерден чыктык. Бишкектен Ошко түп-түз тоо таштын баарын, суунун баарын кечип, тоо ташты тешип, Ошко түп-түз жеттик. Эми бул кыймыл Бишкектен Ошко барган кыймыл туруктуу кыймыл эмес. Туруктуу кыймыл деген бир туруктуу ылдамдык менен кыймыл. Мисалы үчүн Бишкектен чыктык, 50 км/саат менен айдап бара жатабыз. Ошко жеткенге чейин светофор болсо дагы, болбосо дагы, көчөдө киши бар, киши жок, мал бар, мал жок. 50 км/саат менен түп-түз ылдамдыкты азайтпай, көбөйтпөй кете албайбыз. Демек, Бишкектен Ошко чейинки кыймыл бул өзгөргөн кыймыл. Бирок биз бул жерден орточо ылдамдыкты тапсак болот. Ылдамдыктын ушул бул жерде эки түрү бар. Эгерде 10 саатта жете турган болсок, 10 саат деп коелук. S бөлүнгөн убакыт V дейлик. 800 бөлүнгөн 10 км/саат 80 км/саат болуп калды. В. Ылдамдык саатына 80 км жол басып өткөнүбүздө, эгерде бул жерден кээде 120-га чыгат, кээде 40 болот, кээде токтоп калат машина, бирок орточо ылдамдык, орточо саатына 80 км жүрсөк, бул жерге жетмей экенбиз. Мына бул V деген орточо ылдамдык дегенибиз. Эми орточо ылдамдыктын экинчиси бар, орточо вектордук ылдамдык. Бул экинчиси жебелүү V, S жебелүү бөлүнгөн убакыт. 400 км бөлүнгөн 10 саат барабар 40 км/саат. Эгерде тоо таштын баарын тешип, суунун баарын кечип, айылдарга келип калсак, үйлөрдү талкалап, түп-түз сызык менен Бишкектен Ошко саатына 40 км жол басканда, Ошко 10 саатта жетмей экенбиз. Мына бул биринчи орточо скалярдык ылдамдык. Бул жебелүү болсо орточо вектордук ылдамдык.